Көптөгөн орозо кармоочулар бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан орозосунан суусап чаңкоодон жана ачкалыктан башка эч бир пайдага жетпейт. Түн уйкудан туруп нафил ибадат кылган адамдар бар. Күнөөдөн тыйылбагандыктан уйкусуздуктан жана чарчоодон башка эч бир пайдага жетпейт. Ибн Мажа. Кандай устаз, бүгүн Рамазандын эң алгачкы күнү режим өзгөрүп аткан учурда? Мен даярдандым ак жолтой Рамазанга. Мен чындап күттүм. Анткени турмуш деген бар бир өзүнүн мыйзамдары бар да, тартып кете берет. Былтыркы Рамазан мага бир көз ирмемдей эле өтүп кетти, былтыркы Рамазандан ушул Рамазанга чейинки убакыт. Бирок ошого карабай ушул көз ирмемдей болгон турмуш мени өзүнө аябай тартып кетти. Мен ушуну байкадым. И Рамазанды аябай күттүм. Рамазанды күтпөй деле өзүңдү оңдой берсең болот. Бирок аракет кылып аттым, бирок эмнегедир мен ушу Рамазанда оңдолуш мага жеңилирээктей да. Анан аябай күттүм. Ошон үчүн маанайым жакшы. Алхамдулилля, Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор ошол Рамазанга мени жеткирди. Ажал деген жаш карын карабайт. Жетпей калсак эмне элек. Жеткирди, аябай кубанычтамын. Бүгүн биринчи таравихни окудум. Өзүмдүн айылымдагы мечитте толкундандым аябай. Алхамдулилля. Быйыл да Аллах субхану ва таала ушу таравихни насип кылыптыр. Дагы ошол жамаат менен туруп окудум. Жылдагыдан өзгөчөлүк барбы устаз? Албетте. Мусулмандын бир күнү экинчи күнүнө окшобош керек. Бир орозосу менен экинчи орозону кой. Бир күнү менен экинчи күнү окшошпош керек. Эгер эки күнү окшош болуп калса, ал мусулман утулушта дейт. Алхамдулилля, өзгөчөлүгү бар. Мен бир жылга карыдым. Балким кичине бир нерсени үйрөнгөндүрмүн. Аллах субхану ва тааланын дини менен жашоо күндө бир жакшылык да. Ошол жакшылыктан 365 күндө өткөрдүм. Анан албетте быйылкы Рамазандын айырмасы болот. Бир мындай олуттуу айырмасын байкадым. Мен биринчи жолу орозо кармап аткандай толкунданып атам азыр. Же көп күткөндөм, жана мектепке барам деп талпынып алган бала болот го. Эч эле дүйшөмбү келбейт да. Портфелди кармап алып, апа дүйшөмбү качан дегендей. Мен ушундай болуп атат окшойм. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дегенин баяндайт. Аллах Таала айтты: "Менин ыраазылыгыма жетүү үчүн ким күн батаары менен оозуну баардан мурда ооз ачса, ошолор менин эң сүйкүмдүү кулдарым." Тирмизи. Рамазан боюнча сүйлөшөлү деп чечтик. Рамазан айы боюнча бул Рамазанда мусулман эмне кылыш керек? Мисалы, тарыхыбызга карасак, пайгамбарыбыздын сахабалары Рамазанда бизге окшоп жаткан эмес да. Бүгүнкү күндөгүдөй болгон эмес. Пайгамбарыбыз сахабалары башкача болсо керек ал кезде. Рамазанды башкача өткөрсө керек. Хадистерде келет, Рамазанды жарым жыл мурда даярдык көрүп, ошондой эле кусаланып, ошондой эле даярдык көрүп сагынып баштаган деп риваяттар келет да устаз. Мусулман Рамазанды кандай өткөрүш керек? Аябай оор суроо. Кимдир бирөөгө Рамазан диета, кимдир бирөөгө бир ибадат, жөрөлгө. Намаз, зекет,
ажылык деген эле бир жөнөлмө ибадат кимдир бирөөгө о намаздарды көп окуп көп сооп алабыз. Кимдир бирөөгө Рамазан балким уйку. Ким кандай күтсө Рамазанды ошондой келет Рамазан. Мусулман Рамазанды эмне кылыш керек? Рамазан эмне өзү? Мына ошого карап мусулман Рамазандан өзүнүн үлүшүн алат. Рамазан деген эмне? Календарда бир мусулман календарында бир 30 күндүк ай. Эмне өзү Рамазан? Кандай деп ойлойсуң? Рамазан мен үчүн устаз билбейм. Бирок мен жеке өзүм үчүн даават эшиктери ачылган учурду элестетем да. Мурда мен Рамазан десе ибадат менен көбүрөөк алектенип, ушул ибадатка гана көп убактын бөлчүм. Бирок акыр кездери ушул Рамазанга колдон келишинче мен ойлоп атам, Рамазанда ибадат кылабыз албетте. Ибадатты башка учурда деле кылабыз, бирок Рамазандагы ибадатыбыздын санын, сапатын көбөйтүп, аны менен бирге даават деген ибадатты дагы унутуп бараткан экенбиз. Даават ибадатын дагы көбүрөөк кылсак. Эмнеге Рамазанда көбүрөөк кылыш керек дааватты? Анткени Рамазанда өзүңүз билесиз, пайгамбарыбыздын хадистеринде келет, ошол аяндарда чөт шайтандар кишенделген учур. Азыр шайтандар кишенде. Адамдардын кулагы ачык. Аларга бир акыйкат сүйлөсөң, акыйкатыңды тунук түшүнө алат. Ошондой мезгил деп. Ошондон улам бул даават айынын мезгили болсо керек, сезону болсо керек деп мен өзүм жеке пикирим ошондой ойлойм. Тилекке каршы көпчүлүк ушундай деп ойлойт. Тилекке каршы көпчүлүк ушундай деп ойлойт. Көпчүлүк шайтан азыр кишенделген деп ойлойт. Эгер шайтан азыр кишенделген болгондо анда Рамазанда эч кандай азгырык болбош керек эле да. Рамазандагы азгырык бул адамдын жеке нафсидир. Шайтан жеке нафси да анан каякта болмок эле. Нафси менен шайтан эки бөлөк эмеспи? Эки бөлөк, бирок шайтандын кишенделүүсү деген шайтан нафсиге таасир бере албай калды деген сөз да. Туурабы? Эгерде Рамазанда шайтан нафсиге таасир бере албай калса, анда эмне үчүн айыптар каралган анда? Кармай албай калсаң мындай кылышың керек, коркпо, уктап калсаң боло берет Рамазан деп айыптар каралып атат. Эмне үчүн? Демек, адамда бар азгыруу болот экен да. Шайтандын азгыруусу болот да. Адам өзүнөн өзү азгырыла бербейт. Адамды азгыруучу шайтан. Адамдын нафсиси өзүнөн өзү азгыра бербейт. Шайтан нафсиге иштейт. Анан азгырык пайда болот. Рамазанда да шайтандар эркиндикте анда. Эркиндикте. Сизден угуп атам биринчи. Эркиндикте шайтандар байланды деген сөз адам амалы менен байлайт шайтанды. Шайтандардын байлануу айы келди. Аны Аллах Таала байлап койгондон эмес мааниси. Биз ибадаттарыбызды, биз Рамазанды татыктуу тотсок, шайтан байланган болот ошо. Адамдын амалынан көз каранды шайтандын байлануусу. Албетте. Ал Рамазан келди, мени байлагыла деп бирге барып туруп алган жок да. Жок. Ал бош, кадимкидей таасир кылат адамды, кадимкидей азгырат, кадимкидей кылбаган кылыкты Рамазанда алдагы анын үчүн да бул өзгөчө ай да. Алда ушул айда иштеп калыш керек. Адамдарды азгырып. Бирок ошого карабай аны байлоо мусулмандын амалына. Бул ай шайтандар байланган ай дегени мусулмандар бекем амалына. Ушул айда өзгөчө шайтанды байлап иштей турган акыбалда. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин баяндайт. Рамазан айы кирген кезде бейиштин дарбазалары ачылып, тозоктун дарбазалары жабылат да шайтандарга кишен салынат. Бухари, Муслим.
биз айттык, ар кимге ким каалагандай. Бирок затында Рамазан Акжолтой Аллахка жакындоо жай. Мусулман үчүн берилген дагы бир мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүктөр Аллахка жакындаш үчүн берилген мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Ар бир ишти кылганың Аллахка жакындаганың көтөрүлө берет даражаң Аллах алдында. Бирок Рамазан ушундай бонустарга бай ай өтө оңой жеңил көтөрүлүп алыш. Болгону муногу бир нерселер кылышың керек. Жана ушулайда болуп көрбөгөндөй көтөрүлүш оңой. Аллах Таалага Рамазанды иштетип алган адам көтөрүлбөй койбойт даражасы. Эмнеге? Аллах Субхану ва Таала өзү айтат. Бардык нерсе пендем өзү үчүн. Рамазан дагы оразасы мен үчүн. Ошонун урматына Аллах Субхану ва Таала Рамазанды өзүнө жакындатуучу ай кылып койду. Маселе ушунда. Ошон үчүн уктасаң да ибадат. Берген садагаң эсеби жок сооптор, билбейсиң канча. Кылган иштериңдин сообун билбейсиң канча. Бул черный ящик акыретте гана ачылат. Өзүн таң кала турган. Ушунчалык Аллах Субхану ва Таалага жакындай турган каражатты берди ушу Рамазанда. Ошон үчүн мусулмандар күтөт. Ушуну түшүнгөн мусулман Рамазанда эмне кылат? Албетте Аллахны жакындаштында эң абзелдерин тандайт. Эң абзелдерин тандайт. Өзү жөнөкөй турмушта бардыгын кылыш керек. Муну да кылыш керек, муну да кылыш керек, муну да кылыш керек. Бирок кайсынысын абзел? Биринчи орунда. Иштин көзү кайсы? Рамазанда да мусулман ушундай. Муну кылыш керек, муну кылыш керек, муну кылыш керек. Муну кылыш керек биринчи дейт. Эмнеге? Күн сайын өтүп кетип атат. Болгону 30 эле күн. Ушуну кылып алайын дейт да, эң абзелин кылат. Ошол абзел нерсе кайсы устаз? Аллахка жакындаш. Аллахка жакынdoonун жолдору көп деп атасыз. Бирок ушу жолдордун кайсынысы бир абзелирээк? Муну биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасынан карасак чыгат. Алымдардын жашоосунан карасак чыгат. Муну тарыхтан карасак чыгат. Акыл жүгүрсөк чыгат. Куранды түшүнсөк чыгат. Аллах Субхану ва Таала буйрган нерсени кылуу абзел болуп эсептелет. Аллах Субхану ва Таала эмнени буйрду? Мына ошону кылуу керек. Тилекке каршы бүгүн кылуу керек деген нерселерди биз өзү ыңгайлуусун кылабыз. Жакканы алабыз, жакпаганы Нафсиге жаккан. Ыңгайлуусун. Аны да кылыш керек албетте. Бирок муногу турат да. Кыл муногу деген буйруктардын төрөсү турат. Билбейм, бул канчалык орундуу бул жерде сөз кылуу. Сахабалар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар Рамазанды согушта күткөн. Дээрлик бүт согуштардын баары Рамазан айында болгон. Алардын орозосу кечирип коёт. алардын согуш күндүзү болчу да? Күндүзү да, түндөсү да. Согушка чыктыңбы 24 саат согуштасың да. Бирок согуштун кээ бир эрежелери бар да, мисалы уктап жатканда кол салбоо деген сыяктуу. Жок, ал башка маселе. Согуш менен салгылашуу деген нерсе бар. Согуш бул сен үйүңдөн чыккандан баштап кайра келгенге чейинки согуш. Анын ичиндеги баягы чабышуу деген бар салгылашуу. Бирок үйдөн Аллах жолунда согушка чыгып кетти, кайра келгенге чейин ошол эсептелет, согуш деп эсептелет. Уктаса да. Ал өзүнчө бир психоэмоционалдык абал. Бул өзүнчө мындай ой жүгүртүп аңдоону талап кылган учур сахабалардын Рамазаны. Бирок бүгүн андай абал жок. Атап айтканда биздин Кыргызстанда Кудайга шүгүр тынчтык. Бирок сахабалардын согушунан кем калбаган душман бар. Бул өзүбүз. Өзүң менен согушуу. Бул согуштардын эң оору. Өзүң менен согушуу согуштардын эң оору. Ошон үчүн Рамазанды мектеп дейбиз. Эмнеге мектеп?
бизди өзүбүздү кантип жеңүүнү үйрөтүүчү мектеп. Ушул менен жакындайбыз жаратуучуга. Жаратуучу каалаган мусулман болууга Рамазан үйрөтөт бизди. Тилекке каршы көбүбүз алданып калабыз. Алданып калабыз. Сооптуу иш экен, Аллах ыраазы болгон иш экен деп алданып калышы мүмкүн. Эң абзелин кылыш керек. Аллахка жакындай тургандан эң абзелин 30 күн ичинде кылып алыш керек. Айша радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Рамазан айынын акыркы 10 күнүн Аллах элчиси ибадат менен өткөрчү. Жана өз үй бүлөсүнүн мүчөлөрүн да түнкү уйкудан ойготуп, изарын бекем байлап, зор ынта менен чымыркана ибадат кылчу. Бухари, Муслим. Өзү менен өзү согушуу деген устаз бул негизи пенде табиятында кемчиликтүү зат. Ошол кемчиликтерин жоюу эмеспи? Адам ким? Өзүнүн ким экендигин түшүнсө, жана адам ким экендигин түшүнсө, өзүн ошол адам кылуу үчүн согушат өзү менен. Бул адам деле Аллах Таала жараткан адам кемчиликтүү, бирок ошол кемчиликтүү адам өзүнүн табиятында жашашы керек да. Өзүнүн табиятында жашоо үчүн бул чоң күрөштү талап кылат. Адамдар тилекке каршы өзүнүн табиятында жашабайт көпчүлүгү. Адамга каралган оокатты жебейт. Өзүнүн оокатын жебейт. Сөзсүз арамды жейт, аралаштырган. Адам татыктуу болгон мамилелери бар. Адамча мамиле кылбайсыңбы мага дейт. Неге татыктуулугун билет. Биз бүгүн татыксыз мамилелер менен оролгонбуз. Адамды наброюн түшүргөн, адамды кемсинтип таштаган мамилелер менен оролгонбуз. Бул биздин табият, адамдын табиятына ылайык эмес. Бүгүн аялдарга кандай мамиле кылып атабыз? Аялга татыктуу мамиле кылган жокпуз. Аялга ылайыктуу мамиле кылган жокпуз. Аялдарыбыз бизге кандай мамиле кылып атат? Эркеги эрине кыла турган мамилени кылган жок. Балдарыбызга кандай мамиле кылып атабыз? Келечек наслге кыла турган мамилени кылган жокпуз бүгүн биз. Билбейм, кимге кандай мамиле кылат мен да билбейм. Бирок туура эмес мамиледебиз. Бардык мамилелерибиз туура эмес. Табиятыбызга туура келбейт. Бул тилекке каршы 70 жылдык атеисттик доордун кызыл кыргын терроризминен пайда болгон адеп ушул болду. Биз табиятыбыздан кетип калдык. Да Кудайга шүгүр, кээ бирлерибиз намаз окуп калдык, кээ бирлерибиз эркектер шым кийип, аялдар да Кудайга шүгүр көйнөк кийип жүрөт. Хотя, орусча айтканда, табиятынан такыр кетип калгандар бар арабызда. Эркектер эрге тийип атат, катындар үйлөнүп атат. Туруп? Ден соолугуна зыян экенин билип туруп, өзүн өзү өлтүрүп аткандар канча. Күндө ушинтип кескиле өзүн өлтүрөт. Тамеки, арак, тиги муну менен. Бул биздин табиятыбызбы? Жок. Демек, адамдын жаратылышынан өзүнө татыктуу жашоосу бүгүн аябай чоң күрөштү талап кылат. Бул согуштан айырмасы жок. Бул жашоо образын өзгөртүү, ойлонуу образын өзгөртүү. Кечирип кой, кымдай болгон нерседен баштап глобалдык мамилелерге чейин табиятына ылайык жашайм десе, мен айтам, муну эркек экен. Аябай чоң кудуреттүү күчтү талап кылган күрөш. Жана мунун өзүнө жараша дагы рахаты да бар. Менче ушул алпурушуу, өзүңдү адам кыламын деп алпурушуу ибадат менен гана болсо керек. Ибадат бул Аллахка болгон кулдук. Жаратуучунун бар экендигин билүү жана өзүңдү
жаратылганыңды билүү жана жаратылган жаратуучуга кул экендигин билүү жана кулдай жашоо менен гана адам табиятында турат. Жаратуучунун алдында гана кулмун десең табиятыңдасың. Жаратуучунун алдында кулдугуңду тана албасаң башканын бардыгына кулсуң. Акчага кулсуң, аялга кулсуң, жумушка кулсуң, бардыгына кулсуң. Бирок аны өзүң кулмун деп эсептебейсиң. Жок, мен эркинмин. А бирок кулсуң. Табиаты ошондой адам табияты кул. Муктаж. Силерди кулдук үчүн жараттым деди. Ошон үчүн Рамазан бул согуштун айы. Өзүндө кемчиликтер менен болгон согуштун айы. Орозо кармаган адам адал рызкыдан эле сарптаган болсо, акыретте орозодо жеп ичкендерине карата эсепке тартылбайт. Адам канткенде ошол өзү менен болгон согушту туура жүргүзө алат. Мына ушул өтө чоң проблема. Ушуну акыйкат деп коебуз. Адам өмүрү ушул акыйкатты издеп жүрүп карыйт. Бирок бар могу жашоосунда ошону табат. Адам тапмайынча өлбөйт. Аллах Таала адилеттүү зат. Адамга акыйкатты көрсөтөт барбыр. Кимдир бирөө акылын иштетсе, эрте табышы мүмкүн акыйкатты. Кимдир бирөө акылын иштетпесе, ал профессор, академик болгонуна карабай туруп, өлүм алдында таап калышы мүмкүн акыйкатты. Бирок жашоо өтүп кетти. Жашоо өтүп кетти. Тилден калып калган болсо мен акыйкатты таптым деп айта албай да калат да. Ыйлайын десе көзүнөн жаш да чыкпайт. Аттиң деп жана азаптын да азабы болот экен да. Азаптын азабы болот экен. Адам ушундай, түштүктө бир сөз бар, алам деп коет. Түндүк жакта ызалануу. Өзүңө өзүң ызаланасың. Бирөө тарынсаго, бирөөгө тарынганың үчүн ызаланышы мүмкүн, бирок ушунун эң оору азаптын азабы адам өзүнө өзү ызалануусу экен. Өлүм алдында акыйкатты билип калган адамдын азабын буну Кудай сактасын. Өмүрүн жашады, ой, сонун жашадым десе, ушу жан ушул жерге келип калганда Аллах Таала көрсөттү акыйкатты, сен туура эмес жашадың. Анан эмне болду? Артка шанс жок. Эч нерсе кыла албайт. Бүттү кетти. Нары жагынан көрүп ал түбөлүктү. Түбөлүктүүлүк аны кандай күтүп турат? Муногунун алдындагы азап, муногуну түшүнүү азабы, бул билбейм, муну түшүндүрүү да кыйын да. Келе мен ойлонуп отуруп, бекерден мусулмансың десе, алхамдулилля мусулманмын деп бекерден айтылбайт. Кудайга шүгүр мусулманмын. Мен акыйкатты билем дейилет. Мен акыйкатты билем. Мына ушул акыйкат бул бизди кандай деп айтсам, жашообуздун маңызы болуп эсептелет. Ушул акыйкатты издөө жашоонун маңызы болуп эсептелет. Өзгөчө мусулманда. Бул эмне болгон акыйкат? Мусулмандын жашоосундагы бирден бир акыйкат өзүнүн кул экендигин билүү жана жаратуучунун кулундай жашоо. Кантип? Мына ушул жерде жана сен айтып аткан кагазга оролгон кеп ушунда турат. Бардыгыбыз бир нерсеге муктажбыз ушунда. Кантип мен кулдук кылам? Кантип мен туура кулдук кылам? Мейли Кудай бар экен. Каякта? Жүрөгүмдө, чөнтөгүмдө, үйдө, шкафта Кудай бар. Баарыбыз Кудай бар деп сүйлөйбүз да. Реалдуу келтирип Кудай бар болсо, кантип мен ага кулдук кылам? Бирөө айтат, эмнеге кул болушубуз керек? Биз аны сүйүшүбүз керек. Бирөө айтат, жок, биз коркушубуз керек. Бирөө айтат аны, бирөө муну айтат. Кимисиники акыйкат? Мына ошол жерде муктаждык пайда болду. Ким бизге
тастыкталган маалыматты берет. Кудай мынандай, ал мыногу жерде, ал мыногуну каалап атат. Ага мындай кулдук кылыш керек деген маалыматты ким берет бизге? Кимдин маалыматы так? Мына ошол адамга биз муктаж болдук. Биз пайгамбарга муктаждыгыбыз пайда болду. Акылды иштеттик. Мен эки жакты карадык. Мен жаратылган турбаймынбы? Чын эле мына аламды карап, мунун бардыгы жөн жаралган эмес да. Мен да жаратылганмын да. Анан эмне? Анан эмне кылам? Мен жаратылган болгондон кийин эмне кылыш керек? Адамча жашаш керек. Адамча жашоо деген эмне? Суроолор көбөйүп кете берди. Жоопту каяктан аласың? Бир гана кишиден аласың. Жаратуучу берген кишиден аласың жоопту. Эмнеге? Жаратуучу аны гана тандап алган. Адамдарга мыногуларына мындай жооп бер. Пайгамбарлыкка муктаждык пайда болду. Мугалимге, устазга муктаждык пайда болду. Адам өзү табиятынан жетектелүүчү зат. Адам дайым жетектөөгө муктаж зат. Ал өзү муктаж адам. Тамакка муктаж, уйкуга муктаж. Эми мына ушунда чындыгында ушул нерселерди кантип башкаруу муктаждыгы адамды пайгамбарды издөөгө мажбур кылат. Ошон үчүн пайгамбарыбызды издеп келген көпчүлүк. Ушунда маалымат бар. 2 миллиардтан ашык адам бүгүн ошо 14 кылым мурда сабатсыз, жетим, чөлдө, Меккеде туулуп өскөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын маалыматына муктаж. Эмнеге? Туура жашагысы келет. Адамча жашагысы келет. Адамча табиятына ылайык жашагысы келет. Адамды башка нерселерден айырмалаган мына ошол табияты, кулдугу. Адам кулдук кылмайынча жашайт. Адам эмес ал. Ал өзүн кул эмесмин десе да кул. Ал муктаж. Тамакка муктаж, уйкуга муктаж. Демек ал кул баары бир нерсеге тазим кылат, бир нерсени аздектейт, бир нерсеге баары бир башын урат ошого. Баары бир башын ылдый кылат. Демек бул табияты муктаж. Кул. Ким кул эмес? Муктаж болбогон зат кул эмес. Калган кул, жаратылгандар баардыгы көз каранды. Эми кандай татыктуу жашоо керек десе, татыктуу кулдук кылса, өзүнүн муктаж экендигин татыктуу канааттандыра алса. Ушунда пайгамбарлыкка муктаждык пайда болот. Пайгамбарлыктын миссиясын түшүнсө, диндин баасын билет ошондо. Ошондо пайгамбар алып келген маалыматтын баасын билет. Ошондо ошол дин үчүн жанын аябайт анан кийин. Ал дин жок болсо, менин жашоом мени адам кылбайт экен. Мен табиятыман кетип калат экенмин. Динсиз жашоодон көрө жашабай эле койгон жакшы деп дин үчүн курбандык башталат экен. Жанын, малын, убактысын. Эмнеге? Жашоосунда мына ушул туура кулдуктун эрежеси турушу үчүн, принциптери болушу үчүн. Мына ошон үчүн курбандык башталат экен. Рамазандын негизги маңызы адамды ошого даярдоо, ушул курбандыкка даярдоо. Рамазан кыйын ай. Ачкалык, өзүн өзү кармоо, көп нерседен тыйылуу адамды эмнеге тарбиялайт? Дин үчүн курбандыкка дайындайт. Буну кээрлер ар кандай айтат го, ачкаларды да сезишибиз керек да, ачка жүрүп депчи. Аны үчүн ачка калбай деле сезсең болот, мына байкуш курсак аш депчи. Маселе өзүңдү баягы биз айткан согуш өзүң менен болгон өзүңдү даярдоо, өзүңдү тарбиялоо. Ансыз мен билбейм. Рамазанды рамазандай өткөрбөгөн адам кантип өзү менен күрөшөт? Кантип? Рамазандын акыйкаты ушунда. Ушул адам Аллахка жакындайт. Курбандыкка даяр. Малын бере алат. Убактысын бере алат. Жанын да бере алат.
дин турушу үчүн. Аллах разы болсын, ұстаз. Жөнөкөй адам биринчи жолу намаз орозо кармашы мүмкүн. Биринчи жолу орозо кармайын деп ниет кылышы мүмкүн. Балким ал ден соолугумду чыңдап алайын деген ниетте карматкан болушу мүмкүн. Балким ал дагы бир кандайдыр бир тазалануу болсо керек. Мен күнөөлөрүмдөн тазаланайын деген. Айтор кандайдыр бир өзүнүн чакан бир ниетинин негизинде Рамазан кармап баштаган болсо, ал киши эмнеге жетишет, кандай пайда таап алат, ал кишиге эмне кеңеш бере аласыз? Ал Рамазан дарбазасынан кирди, кандай ниет болгонуна карабай. Ал утуш жолунда. Кандай ниет болбосун. Арыктап алайын деп кирсе де мейли. Элдер мен орозо кармаптыр деп мактасын десе де мейли. Şu аракты бир ай болсо туштап турайынчы деп кирсе де мейли Рамазанга. Утту баары бир. Албетте жанагынтип Рамазандын шарапатын түшүнгөн адамга салыштырганда анын утканы көрүнбөй калар. Бирок анын мурдакы жашоосуна салыштырганда асман менен жердей бир секирик жасады. Ал мурдагы өзүнүн жашоо образына мынтип башка монитор менен алып келип карасаң, ал баары бир утту. Ошон үчүн биз бардыгын айтабыз. Кир Рамазанга. Кир. Аллахтын рахматына кир. Кир ушуга. Кандай болсо да кир. Эптеп кир ушуга. Мен кече эле кир ушуга. Мен мына жакта мындай кир ушуга. Бардыгын бүтөт кир. Орозонун бүтөрүнө 3 күн калды да эмки жыл. Ал 3 күндү да кармап коер аягында. Кел. Эмки жылга барсыңбы жоксуңбу? Жок дегенде сен 3 күн бир түштүктү айтмакчы, мазда кылып алчы. Ошон үчүн Рамазанга кирген адам утту. Аллах субхану ва таала товфик берсе, жана мусулмандардын курчоосунда, мусулмандардын арасында акырын үйрөнүп Рамазан мектеп деп атпайбызбы? Ниеттерин оңдойт, барып мамилесин оңдойт. Аллах насип этип, товфик берип, намазга жыгылып калган болсо, оронуп калган болсо, анда ал такыр башка даражага көтөрүлдү. Ошондуктан мен бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бизди көрүп аткандардын көбүн айтат элем. Баарын айтам ушул сөздү. Биринчи кезекте өзүмө да ушуну бир осуят кылат элем. Тегерегибиздегилердин бардыгын Рамазанга алып киргенге аракет кылышыбыз керек. Көчөгө чыгып байкашыбыз керек да ушул нерсени. Мына орозо кармап турбу, мына кармап турбу, мына кармап турбу. Эмнеге? Эгер кармабаган болсо, аны урматын койгон абалда, аны менен жакшы сүйлөшкөн акыбалда, аны да Рамазан, Аллахтын рахматы болгон айга жетелеп кирип үчүн. Бир ыгын таап, сөзүн таап. Мусулмандын бир сыпаты бар. Өзүнө ыраа көргөндү башкага ыраа көрөт. Өзүнө ушу Рамазанды ыраа көрүп атабы? Рамазандын ырахатын өзүнө ыраа көрдү да, курбандык кылып, оокаттан тыйылды, башка нерселерден тыйылды. Эмнеге? Өзүнө ушул рахатты ыраа көрдү. Жана муну үчүн бериле турган акыретте сыйлыкты да өзүнө ыраа көрдү. Ушуну да башка бирөөгө ыраа көрүш керек да. Келчи бир көрсөң муну. Мен ашказаным ооруйт. Келчи, Алла кааласа шифа берип коет, кел. Мен тигинде, мен ишим, мен деген суу ичип турушум керек, мен деген. Рамазанга киргенден, мынтип Рамазанды билбеген адамдар, орозо кармабаган адамдар, анын үстүнө бүгүнкү динге болгон дүнүйөлүк масштабтагы, динге болгон анти үгүт көп адамдарды динден иренжитет. Динден түртөт көп адамдар. Анын максаты да ошондо. Динге каршы үгүт катуу иштейт бүгүн. Мына ушундай абалда биз адамдарды
Рамазанға сүйрешіміз керек. Эмнеге Рамазан бұл канткенде да Аллах Субхану Тағаланың жеңілдігі айы. Жеңілдіктері бар. Мұсылман қауымының өзінше бір үммет деңгейіндегі жүрекке рахат бере тұрған мамлелері бар. Бізде бұл әлбетте бұл мамлелер қоғамдық деңгейге шығар екен. Мечіттерде ғана азырынша ушундай бір мұхаббат, мұрруат, бір туғандық, өзгөчө мамлелердің байырлаған мекені мечіттер ғана бүгін. Бірақ кейбір өлкөлер бар. Бүт өлкө ушундай рахатмен жашайды Рамазанда. Мечиттин ичинде эле эмес. Мечиттин эле ичинде коом ошондой жашайт. Коом ошон үчүн толугу менен Рамазанды күтөт. Мына ушул адамдарга азырынча жок деген ошо чакан мечиттеги атмосфералары көп жардам бермек. Бул күнүмдүк турмуш динсиз адамдын жашоосунда ал бай болсун, кедей болсун, мансабы, бийлик, эмнеси болгонуна карабай, динсиз жашоо адамды аябай кыйнайт. Ал байкуш керек болсо сырдашаарга да адамы жок кээде. Кудай менен жашаган адамдын жашоосу жеңил. Ал каерде болбосун, анын сырдашы бар. Аны 24 саат көрүп, түшүнүп турган ээси бар. Жеңил деп турат. Жеңил, ал билет. Кимге айтышты билет, эмнен айтышты билет. Досу бар анын, ээси бар анын, коргоочусу бар, рызкы берүүчүсү бар, тиренери, жөлөнөрү бар. Каласа ыйлайт ага карап. Даттанат, сурайт. Динсиздин кимиси бар? Кимиси бар ал байкуштун? Аны көрө албасы бар. Ата-анашы бар. Ажаан аялы бар. Түшүнбөгөн балдары бар. Ичи күйгөн кошунасы бар. Каяка качат ал байкуш? Стресс. Галстукты тагып кычырап кийинип алган, бирок стресс. Ап кел Рамазанга ошону. Ап кел. Жүздөрдү көрсүн. Тайсын. Анан аны көрүп, ага дуа кылып, андан биз рахат алабыз. Муну ушул да эми жашоосун оңдосун деп. Ошон үчүн бүгүн суранабыз. Ким болбосун? Рамазанга чакырыңыздар. Келсин. Бардыгына ыраа көрөлүм. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Аллах жолунда жүрүп, тириликтен кыйналган, сапарга муктаж, бирок байкабагандарда бирөөдөн суранбагандыктан бай көрүнгөн кедейлерге садака бергиле. Аларды көрүнүшүнөн эле тааныйсыңар. Алар тилемчилик кылышпайт. Кандай гана садака кылсаңар да Аллах билүүчү.